Адеп бар, алымдар бар жерде сүйлөбөгөн жакшы эле. Бирок эки алымдан тең өкүм болду, сүйлөңүз деп. Мен азыр өкүмгө башчы атам. Анткени адеп жогору турат, адептен дагы алымдын өкүмү жогору турат. Ошон үчүн сүрдөсөм дагы алымдардын өкүмүн аткарып, бир сөзүн эки кылбай анча-мынча. Дагы деле алымдардан үйрөнгөнү сүйлөйм. Анткени акыл айткандай бизде анчалык казына жок, анчалык илим жок. Биринчиден дайыма Алла Таалага шүгүр айталы. Эгерде Алла Таалага шүгүр айтсаң, Аллах Таала берген жакшылыгын көбөйтүп берет деген. Эгерде шүгүр айтпасаң, берген жакшылыгын алып коет деген. Ким эгерде Алла Таалага берген үчүн ыраазы болбосо, Алла Таала да анын кылганынан ыраазы болбойт экен. Ошон үчүн аябай шүгүр айталы, аманчылыкта, тынччылыкта. Анан ушул апалардын, эжелердин, карындаштардын келгенине абдан сүйүнүп атам. Анткени эркектер канча минет кылса деле динди, ыйманды эшикке алып келет дейт. Эшиктен ичкери киргизе албайт дейт. Ичкери киргизе турган, балдыр ажеттире турган бул аял дейт. Ошон үчүн аял эгерде ыймандуу болбосо дейт, күйөө өлгөндөн кийин эки жаназа чыгат дейт. Күйөөнүн денесинен анын ыйманы чыгып кетет дейт. Ошон үчүн кыргыздын макалдарында улуу макалдары бар. Эркек уулду, аял улутту тарбиялайт деген сөз бекер эмес экен. Элдин намысы, кыздын намысы, элдин намысы деген бекер эмес экен. Ар кандай согуштарда кыргыз сабырдуу эл болгон, бирок кызын кордоптур десе кыргыз чыдаган эмес. Бир да эл чыдабай атат. Ошон үчүн аял заттын даражасы ушунчалык ыйык, ушунчалык бийик. Анын бир эле мисалын айтайын, бир эле далилин айтайын. Тозоктон аябай Кудай бетин нар кылсын, аны көрбөйлү, укпайлы, билбейли коелу. Бирок тозоктун кайда экенин эч ким билбейт. Бирок бейиштин адреси бул так жазылган, энелердин таман астында деп. Ошон үчүн бар болуңуздар, урматтуу апалар, эжелер, карындаштар. Адебиз бу дейбиз, жеңелер кандай болсо агалар ошого жараша болот. Эл кийгенди мен деле кийем, эл жашагандай мен деле жашайм, эл алганды кыл, эл алып келди алып кел дей берсең, дүйнөгө берилип кетет да, коррупция ошондон башталат, урлук ошондон башталат. Ошон үчүн мурдагы апалар айтышкан. Тапсаң таза таап кел, болбосо алып келбей эле кой. Мен ачкачылыкка чыдайм, бирок тозоктун отуна чыдабайм деп. Ошон үчүнчү эркектерди жалаң эле тап деп кыйнай бербей, ыйманга чакыралы, адепке чакыралы. Анткени кыргызда бир сөз бар, аял моюн дейт, эркек баш дейт. Аял аякка бурулса, эркек ошо жака бурулат дейт. Ошон үчүн сиздерден суранат элем, бул өтө маанилүү. Аялдын мамилеси, аялдын койгон талабы эркек үчүн приоритет, максат болуп калат. Ошого жалаң эле дүйнө, алтын, күмүш, шуба, той, ресторан дей бербей, илимди, билимди, насиятты, ыйманды айталы, бул өтө маанилүү нерсе. Анан эки нерседен коркуш керек экен. Биринчи, устаттардан укканым бар, күнөө кылып коюп коркуш керек. Анткени күнөө деген ушундай, асманга таш ыргытсаң, башыңа пакты болуп түшпөйт, кайра таш тиет. Асманга алма ыргытсаң, колуңа жүзүм болуп түшпөйт. Денеңден кандай амал чыкса, башыңа ошондой акыбал келет экен. Ошон үчүн башыңа бир акыбал келсе, бул өзүңдүн кылган күнөөң себептүү дейт. Ошон үчүн күнөөнү кылып коюп, тозокко түштөн коркуш керек экен. Экинчи, соопту кылып коюп да коркуш керек экен. Ошол кылган ишим кабыл болдубу же болбодубу деп. Анан бир чоң күнөө бар, өзгөчө аялдар көп ушуну кылып атат, кийинки мезгилдерде эркектер деле аябай көп кылып атат. Мунун аты гыйбат. Гыйбат деген ушундай нерсе экен, балдардын алдында апанын даражасын түшүрүп коет экен. Анткени сен бала тааныган бирөөнү аябай жамандап атасың, бала аны тааныйт. Ага болгон жек көрүү сезим ойгонот. Бул бир, сен жамандап жүрөсүң, бир күн ошол конок болуп келип калса, аябай жакшы тосуп аласың. Баланын эки жүздүүлүгү ошондон пайда болот экен, апага болгон сүйүрматын төмөндөшүшүнөн баштап пайда болот экен. Кээ бир даража түшөт, бирок кайра көтөрүлөт, бирок гыйбаттан түшкөн даража эч качан кайра көтөрүлбөйт экен. Бул бир. Экинчиси, баланы жалганчылык үйрөтөт экенбиз. Кантип? Бешик терметип атасың, балаң уктап баратат. Жакшынакай эле уктап бараткан балага уктабасаң карышкыр келет деп айтат экенсиң. Байкуш бала уктабай карышкырды күтөт экен, бир карышкырды көрүп коеюн. Аюуну күтөт экен, аюуну көрүп коеюн. 3 жолу 4 жолу күтөт, жок, ошондон калп айтса боло берет деген бир сезим келет экен. Үчүнчү, жалган жарытпайт, чындык карытпайт. Балам жалган айтпайды, урушуп атасың, бирок бир күнү телефон шыңгырайт, анан балаң барып айтат экенсиң да, балам мен сураса жок деп койчу депчи. Ошондон баладан жалганчылык пайда болот экен, анан өмүр бою азабын көрөт экенбиз. Бул өтө маанилүү нерсе. Анан дагы бир үйдө чоң проблема, бардык үйдө. Мени күйөөм жакшы көрбөйт, внимание кылбайт, ошондон тос тополоң. Өтө деле жакшы көрдүртүп эмне кыласыздар? Аялга болгон, күйөөгө болгон сүйүү жүрөктүн четинде болуш керек. Жүрөктүн борборунда бир эле сүйүү, бул жаратканга болгон сүйүү. Кимди жараткандан көбүрөөк сүйсөң, Аллах Таала ошол аркылуу сага проблема алып келип коет экен. Азыр баланы аябай жакшы көрүп кеттик, ошон үчүн балдардан проблема. Аракетти кылган бала, сөзүңдү укпаган бала, тентекти кылган бала. Ошон үчүн күйөөлөрдү деле өтө жакшы көрө бербеңиздер, анан күйөөлөрдөн деле өтө жакшы көрүнүп күтө бербеш керек экен. Эгерде күйөө мен сенсиз жашай албайм, алтынын берекем деп койсо болду, башынан кармайсыздар да каалагандай калчайсыздар.
Анан дагы бир проблема бул зулумдук деген ушундай нерсе экен. Ар нерсени өз ордунда колдонбосоң зулумдук экен. Мисалы, байпакты башыңа кийип алсаң бул зулумдук. Балаңа атадай мамиле кылсаң бул зулумдук, келинге күңдөй мамиле кылсаң бул зулумдук. Зулумдуктун башында кээде күйөө деп айтабыз, бирок чын-чынында келгенде кайра эле аял, кайнене менен келиндин проблемасы. Ошон үчүн ушул жакта дагы абдан көп билим керек экен. Алымдарыбыздан бүгүн ушул сөздөрдү уксаңыздар деп тилек кылам. Анан дагы бир нерсе, гыйбаттын бир жаман жери адамдын кемчилдиги издейсиң. Эгерде ушул курулган имараттан кемчилдик издесек, бул курулган имараттын кемчилдигин издеген болбойт экен. Бул устанын кемчилдигин издеген менен барабар экен. Ошол сыяктуу ким эгерде адамдын кемчилдигин издей турган болсо, ал адамдын эмес, аны жараткан Алла Тааланын кемчилдигин издеген менен барабар экен. Ошон үчүн тилди кайчыга окшоп иштетпе дейт. Кайчы канчалык чоң болсо деле даражасы төмөн. Аны иштетип туруп, паластын алдына же кийиздин алдына коюп коесуң. Бирок ийне ичке болсо дагы даражасы бийик, төөнө аласың. Не себептен дегенде кайчы бөлөт экен, ийне бириктирет экен. Тилибизден элди бөлгөн сөз чыкпасын, анткени апанын оозунан чыккан сөз баланын жүрөгүндө орнойт. Кийин ошол ойго айланат, ой бара-бара амалга айланат. Балекеттин баары мына ошондон келип олтурат. Анан дагы бир эки нерсени айтайын. Той өткөзөлү деп деле көп айта бербейличи. Той деген сөз, той деген эле кадимки той, мындай тойчу деген эле сөздөн. Тойгузуу деген сөздөн. Кимди тойгузуу? Бей-бечараларды, мискиндерди, жетим жесирлерди. Азыр биз тойлордо бечаралар тойгузуп атабызбы? Жалаң токторду тойгузуп атабыз. Ал тиги тойдон тоюп келген, бул тойдон тоюп келген, дагы деле ошолорду тойгузуп атабыз. Бул бир. Сарпай деген да ошол экен. Бай бей-бечараларды, муктаждарды кийиндирүүдөн келип чыккан нерсе экен. Ошон үчүн азыркы бүт пайдасыз тойлорго канча акча кетип атат. Азыр бечараларга, муктаждарга бергенге акчабыз жок. Бир Арузат деген кыз болгону 130 миллион акча керек экен. Эгер 4 миллион кыргыз 40 сомдон төлөсө чечиле турган маселе экен. Бирок ушуга чейин топтоло элек, эмне себептен дегенде бечараларга, муктаждарга бере турган акчабыз жок. Ал акчалардын бардыгы тойлорго кетип атат, ал акчалардын бардыгы шерилерге, кассаларга, чёрный кассаларга кетип атат. Ошон үчүн апалар, эжелер, карындаштар, сиздерден күтө турган нерсе аябай көп. Эми жыйынтыктап берейин, анткени айта турган сөздөр көп эле болчу, бирок алымдардын алдында чындап сүрдөйсүң. Тилиңдин айта турган сөзүңдүн 50-60% жоголуп кетет экен. Бир нерсе, бир эки нерсени айтайын. Бир койду союп туруп, эң таттуу жерин алып кел дегенде, жүрөгү менен тилин алып келген экен. Арадан бир топ күн өтөт, эми ошол эле дагы бир койду союп дагы эң ачуу жерин алып кел десе, ошондо дагы жүрөгү менен тилин алып келген экен. Көрдүңүзбү? Адамдын таттуусу да тил, ачуусу да тил. Бекерин айтпайт. Колуңда белек болсун дейт, тилиңде таттуу сөз болсун дейт. Түнүндө бирөөгө кылган дуаң болсун дейт. Тилиңде таттуу сөз, колуңда белек, жүрөгүңдө жакшы ниет, анан бирөөгө кылган дуаң. Бул өтө маанилүү нерсе. Анан жүзүңдө жылмаюу. Бизде азыр жылмаюу аябай азайып кеткен учур. Өткөндө Кыргызстандан бирөө такыр күлбөй жүрөт дейт. Бизден күлбөгөндөргө нормалдуу эле карайбыз, анткени өзүбүз деле күлбөйбүз да. Бирок дубайга барса таң калыптыр да, муну эмне проблема болдубу, бир таган өлүп калдыбы, же аял таштап кетиби депчи. Ошон үчүн жылмаюу бул чоң садага, балдарга жылмайын үйрөтөлү. Эгер жылмаюу болбосо жашоодо береке болбойт экен, кубаныч болбойт экен. Азыр бизде жылмаюу аябай кыйын болду. Мурда товар таңкысы эле, азыр жылмаюу таңкысы болуп атат. Апалар жылмайып турса эле баары жайында болот. Ушу балдарга жылмайын үйрөтөлүчү. Бул өтө маанилүү нерсе. Анан эң ачуу, эң жаман жерин алып келди десе да жүрөгү менен тилин алып келген экен. Адам сырттагы падышаны укпай коюшу мүмкүн. Өзгөчө кыргыз эли тыштагы падышаларды ташбаран кылып коюп атат. Бирок ичте бир падыша бар, жүрөк деген. Ошо жүрөктүн айтканын баардыгы угат. Ошон үчүн мээнет жүрөккө болсун. Бул өтө маанилүү нерсе. Эмесе апалар Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун, эч кимге кар кылбасын, зар кылбасын, кор кылбасын. Бул Максат устаздан үйрөнгөн дуам. Жакшы күндөрдө, түндөрдө шериктерин насып кылсын. Ошо апалардын көз жашы тамган жерден кыямат башталат дейт. Апалардын көз жашы тамбай эле койсунчу. Мен мисалы устаз бүгүн бирдекени айтып берди, эми аябай ыйлагым келди. Башына сыноо түшкөндөгү апасынын акыбалы. Бирок мен дагы мына жүзүңүздөрдүн триллион доллардан кымбат экенин качан билдим? Өткөн жылы пневмония болуп калганда мен ошондо билдим. Анткени дайым барам байкуш, апам тосуп алат. Сууну толтуруп туруп башыман айлантат, түкүр эле түкүр дейт, анан бекитип койгон тамактарын алып чыгат, ичине сөз батпай калат, ошону айтат, уктап атсам деле апам сүйлөп аткан болот, эртең менен күтүп атып сүйлөп аткан болот, уктап баратсам деле узатып сүйлөп аткан болот, бир жака чыксам деле узатып барат деле сүйлөп аткан болот. Ошондо кадырын билбепмин, бирок мага бир күн айтып калды, анда министрдин орун басары болчумун, апаң пневмония болуп калды, келбесең болбойт деп. Кыргызда жөн айтпайт, бул жаман кабарды ушинтип айтат. Арамдан зорго билет алып алып, бошко учуп келдим. Учуп келип эле больницага бардым. Анткени үйгө барып, больницага барышкы чакты апамды көрбөй каламбы деген коркунуч жаман болот экен.
Ал күндер көрдүңүздөр 70-ке чыккан аял эмес пневмониядан мен деген жигиттер кетип калды. Барып алып туруп мени киргизбей атат, красная зона деп турам, апамды бир көрүп алайынчы деп. Бир кучактап алайынчы, бир өп алайынчы деп. Болбойт дейт, болбойт, биз сизди тааныйбыз, бирок киргизбейбиз деп. Ошондо акырында айттым. Жок дегенде 50 метрден көрүп алайынчы апамды бир жол. Анткени балким мындан кийин көрбөй каламбы деген сезим ушунчалык улуу, ушунчалык жаман сезим экен. Ошол жерде турдум жалдырап, бир эле көрүп алайынчы, айнектен эле көрүп алайынчы деп. Бирок ошондо да көрсөткөн жок. Апа бир өтүп кеткенден кийин ошол ажарын көрүү үчүн триллион берсең дагы кайра көрө албайт экенсиң. Ошон үчүн апаларды сыйлайлы, урматтайлы. Эч убакта капа кылбайлы. Буну биринчи кезекте өзүм айтып атам, анткени өзүмдүн жүрөгүм, өзүмдүн кулагым өзүмө жакыныраак. Кээде мен деле аялыма адилетсиздик кылам, Кудай бетин нары кылсын. Мен деле кээде аялыма туура мамиле кылбайм. Бирок бүгүн устаз айтып берди, пайгамбар алейхиссалам аялдарына кандай мамиле кылгандыгы боюнча. Ошон үчүн үйрөнөрүбүз дин болсун, таркатарыбыз ыйман болсун. Жакшылык жөн эле таркабайт экен, жакшыны айтып жаялы, жаманды айтпай жоёлу. Эч убакта капа болбоңуздар, жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин. Аалымдардын жүзүн карап отурганда эле сооп 1, Куранды карап отурган сооп 2 дейт. Анан кийин Кабаны карап отурган сооп дейт. Анан атанын, апанын жүзүн карап отурган сооп дейт. Ушундай сооптордон көп алып, анан алган нерсе берде калып кетпесин. Аял кишинин бир жакшы сыпаты бар, бир сөз укса сөз таркатат. Кудай кааласа бүгүн барыңыздар дагы ушул сөздөрдү таркатыңыздар. Мисалы бирөө бир ырчы же бийчи бир иш кылса сөз таркатасыздар. Ушак уксаңыздар, группаларга жөнөтүп коюп, укпай калуу деп бирден чалып чыгасыздар. Бирок аалымдардын сөздөрү калып кетпеш керек. Жазып алыңыздар, жөн эле укпастан талап менен угуңуздар, ошолор жеткизиңиздер, бул силерге аманат. Анткени билими бар билими менен садага кылсын дейт, күчү бар күчү менен, байлыгы бар байлыгы менен садага кылсын дейт. Силерден Алла таалам ыраазы болсун. Чоң рахмат.